أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما آمنت بالله صدق الله العظيم. Jana Rahman'ın pendeleri alar жердин бетинде акырын тынчтык абалда жүрүшөт. Жана аларга надандар тийишкенде аларга саламаттык, тынчтык болсун деп жооп беришет. Жана алар Роббилердин астында түнү бою сажда, кыям абалда турушат. Жана алар айтышат: "Эй Роббибиз, бизден азап, жаханнамдын азабын алыс кылгын" деп. Албетте жаханнамдын азабы өтө каттуу жабышып кала турган азап. Ал жер, жаханнам түбөлүккө болсун, вактылуу болсун, өтө жаман бара турган жай, өтө жаман жай. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Биз буга чейин алхамдулилlah 3-4 жылдан бери талабалар менен Кур'ан-ы Керим сабагын баштаганбыз. Кахф сүрөсүнөн баштап бүгүн Аль-Фуркан сүрөсүнө чейин жетип келдик. Кахф сүрөсүн окудук, Аллага шүгүр. Анан Мариям, андан кийин Таха, андан кийин Нур сүрөсү, Муъминун сүрөсү, Сажда сүрөсү. Анан өткөн жылы Фуркан сүрөсүн баштап, Фуркан сүрөсүнүн 63 аятына келген элек. Бигил Алла Тааланын тавфиқы менен алхамдулилlah кайра баштап атабыз. Алла Таалам жеңил кылсын, Аллахым кабыл кылсын. Бүгүнкү сабагыбыз 63 аяттан баштап аягына чейин 77-ге чейинки аяттар бүт бардыгы бул бир эле нерсе. Аллах субхана ва таала өзүнүн хас пенделери, аулиялардын сыпаттарын айтат. Алланын достору кандай адам болот, алардын кандай сыпаттары бар, аларды кантип тааныса болот, кантип билсе болот. Мына ушул аят 63 аяттан баштап аягына чейин Аллах субхана ва таала ушундай адамдарды баяндайт. Буларды ибадур рахман, Рахмандын пенделери деп аталат. Кур'ан-ы Керимде Аллах субхана ва таала бул жерде айтат, бир жери Фуркан сүрөсү 2-чи дагы бир орунда Муъминун сүрөсүнүн башында өзүнүн хас жакшы көргөн пенделери сыпаттарын айтат. Кад афлахал муъминун аллазина хум фи салатихим хашиун. Ila ахирил ая. Бул аятта дагы Аллах субхана ва таала өзүнүн жакшы көргөн пенделердин сыпаттарын айтат. Бүгүн биз окуй турган аяттан баштап, иншалла Алла тавфик берсе, 2-3 сабакка бөлүп айтабыз. Алланын достору кандай сыпаттуу адамдар болот, кандай ахлагы болот, адеби болот. Алла Таала кимди өзүгө дос тутат. Мына ушул аяттардан биз билебиз. Аяттын башталышы ва ибадур рахман. Рахмандын пенделери, боорукер, мээримдүү Рахмандын пенделери аллазина ямшуна алал арзи хауна. Алар жердин бетинде акырын жүрүшөт. Жердин бетинде ызуучу салбастан тынчтык абалда жүрүшөт. Ва иза хатабахумул жахилун қалу салама. Жана аларга жахилдер, надандар тийишсе қалу салама. Ассаламу алейкум. Тынчтык болсун деп кетип калышат дейт. Ва ибадур рахман дегенден уламалар айтат, Аллахтын досторунун эң биринчи сыфаты алар бенде болушат. Ибадур рахман абыттан чыккан. Алар бенде болушат. Өзүнү Кудайдын кулумун деп билет. Аллахтын кулумун деген адам Аллахтын досу болот. Аллахтын кулу экенин унутуп калса, өзүнү башкача сезсе, анда ал адам Аллахтын досу боло албайт. Негизи адамдын баары
dünyodagi musulmon bo'lsin, kafir bo'lsin, büt bari Allohning quli. Qur'oni Karimda Alloh aytadi: "In kullu man fis samawati wal arz illa atir rahmani abda." In kullu man fis samawati wal arz. Asman yerdagi büt bende qiyomat kuni Allohning astına keladi deydi. Abd degan so'zda musulmon dag'in, kafir da büt bari kirib ketadi. Biroq chiniga Allohning bendeleri musulmon bo'ladi. Kafirlar da bendesi, biroq ular baş yebegen, beybaş bendeler bo'ladi. Chiniga Allohning bendeleri musulmonlar bo'ladi. Musulmonlarning arasında dag'in daraja bo'ladi. 5 qo'l barabar bo'lganday, musulmonlar arasında dag'in jönököy musulmon, o'rtacha musulmon, jogorgu darajadagi musulmon bo'lib bo'lmaydi. Bu yerde Allah subhanahu wa ta'ala ve ibadur rahmandan tartib ayat ayağına çeyin en jogorgudagi insanlarda Allah'ın süyüktüğü en jogorgu avliyaları kanday болады. Alarning sifatlari kanday болады? Oşollarda aytıladi. Oşonduktan ve ibadur rahman degen birinci sözden bilinет Allah'ın dostları, Allah'ın bendeleri, alar bende olup yaşaydı. Bende degen kul. Kuldun ixtiyarı olmaydı. Kul oşol kojoyun ne aytsa oşonu atkarат. Anın başka işi olmaydı. Oşol kojoyunun hizmetinde болады, kojoyunu razı kılганга hareket kılat, oşonu kul dep aytılат. Demek Allah'ın dostları, avliyalar, alar Allah'ın jakın kulları болады. Allah Taala emneni buyursa oşonu atkarат. Alar emne üçün bunu kılamın, bunu kılbay ele koyunçu degen suroo berбейт. Alarda андай surooga мүмкүнчүлүк да жок. Себеби кулда андай суроо болбойт. Ал эмнени айтса Аллахым oşonu atkarганга милдеттүү. Oşonduktan birinci mesele bul Allah'ın dostları insan bolot, jönökö insan emas, kul insan bolot. Özünü padişah, özünü jogorу sezbestен Allah'ın kulumun, Allah'ın men jönököy bir bendesimin deydi. Mujaddid al-Fisani Ahmad Sarhandi degen çoğ alim ötkön. Bu kişi Mujaddid al-Fisani dep koyat. Mına uşul 10-nji hijriden kийинги, 10-nji kılımdan kийинgi Mujaddid dünyada uşul Ahmad Sarhandi degen alim ötkön. Anın Maktubat-ı Rabbani deyin kitabı var. Bu kitap Fars dilinde olgan. Arapçaga da kotorulup çıktı. Oşol kişi aytат, men tasavvuftun, tarikattın büt makamını basıp öttüm deydi. Zuhuddu, takvanı, tavakküldü, büt beni basıp ötüp darajalardı. Ahırgı basıp jetken jerim bul abdiyat boldu deydi. Abdiyat degen makam Allah'ın aslında ушундай жогору турат экен, андан өткөн макам жок экен, ошону мен эң акырында басып өттүм дейт. Ошон үчүн эң чоң макам, эң чоң ийгилик жетишкендик бул адам өзүнү Аллахнын кулумун деп сезиш керек. Мен падыша эмесмин, мен кыйын эмесмин, болгону мен бир алсыз Аллахтын кулумун деп билиш керек. Ушул макам Алла Таала кимге насип кылса, бул адам Аллахтын чоң досу болот. Ва ибадур рахман, Алла Таала ибадур рахман İbadullah degen çok. Allah'ın bendeleri degen çok. Rahman'ın bendeleri. Merimdü, borker Allah'ın bendeleri dedi. Bundan bilinет ikinci sıfatı Ar-Rahman. Alar borker adamlar oluşat. Alar jumşak, borker adamlar olot. Mahluktun barına tegiz mamule kılat. Alarda oloy mesele bolboyt. Birөө jaman körбөйт. Dusmanıga dagın, dosuna dagın tegiz barabar mamule kılışat. Mına uşular Allah'ın dostları bolot. Birinci kul bolot meselesi, alar özünü kulumun, Allah'ın kulumun dep sezet. İkincisi, alar borker, jumşak boluşat. Barına jumşak boluşat. İlgergi avliyalar, peygamberlardı büt sıfatlarını karasaňar, öte jumşak adamlar boluşan. Borker, merimdүү, jumşak, özünün düşmanıga dagın, özünün dostuna dagın, barına bir de mamule kılgan. Demek Allah'ın dostları alar oroy mamule kılbayt. Kattуу mamule kılbayt. Alar bolgonu elge, mahlukka, Allah'ın mahluku dep, alarga jumşak, merimi menen, жылуу söz menen, жылуу mamule kılganga hareket jasayt. Demek Allah'ın dostları balдар oroy bolboyt. Büt bardыгына uruşup, açup ses kelip, ne olsa uruşakta ara turgan adam bolboyt. Alar kolundan gelişince bardыгына jumşak, jönököy mamule kılganga hareket kılışat. Demek birinci sıfatı abdiya sıfatı, alar Allah'ın kulumun degen sıfat bolot. İkinci Rahman degenden bilindi. Rahman'ın bendeleri de otat. Demek Allah Taala rahim bolgonda ile bulardagı ne bolat eken? Rahimdүү, borker, merimdүү insanlar boluşat.
Ар-Рахман деген сөз бұл Аллах Тааланың сыпаттарынан бір сыпаты. Бұл сыпаты лафзу жалала, Аллах деген сөзге жақын сыпат. Ошон үчүн буну өзүнү колдонгон болбойт бирөөгө, махлукка. Абды кошуп анан колдонот. Абдур-Рахман дейт. Бирөөгө ат коюлган болсо, Рахман деп атаганга болбойт. Аны Абдур-Рахман дейт. Абдуллах дегендей. Аллах деп ат коюлбайт. Абдуллах деп коюлат. Ошондой эле Рахман деген сөзгө, Аллахтын сыпатыга эмнени кошуп коюлат экен? Абды кошуп Абдур-Рахман деп ат коюлат. Жөнөкөй Рахман дейилбейт. Бул Рахман деген Аллахтын сыпаты 99 сыпаттын ичиндеги Аллах деген сөзгө аябай жакын сөз. Ошол Аллах деген сөз бүт баарын камтыгандай эле жакшы сыпаттары. Бул дагы өзүгө камтыган сыпат. Ошон үчүн уламалар айтат, Ар-Рахман, Ар-Рахим деген сыпаттары бул касратул мабани тадуллу аля касратул маани дейт арабтар. Канчалык тамгалары көп болсо, узун болсо, ошончолук маанасы дагы чукур болот. Ар-Рахман деген сөз Рахим дегенге караганда чукур маанасы. Рахману дунья вал ахира. Рахман деген Алла Таала бул дүйнөдө дагы, ахиретте дагы өзүнүн мээрин төгүп турат, мээрин чачат деген сөз. Ар-Рахим бул фил ахира. Досом Ар-Рахим лил муслимин, мусулмандарга гана деген чектөө бар. Бирок Рахман дегенде чектөө жок. Мына ушундан билинет. Ва ибадур рахман, Рахмандын бенделери, боорукер Аллахтын бенделери дегенде билинет. Алар дагы бардыгына жакшы мамиле кылышат. Жумшак мамиле кылышат. Эч качан катуу мамиле кылынбайт. Мусулманчылык шариаттын мизажы, шариаттын негизги немеси, табияты балдар бул жумшактык. Жумшактыкты сүйөт. Халим, жумшак болгонду Аллах да сүйөт, шариятыбыз да сүйөт. Орой, каттуу мамиле кылганды, ачуу келгенде, жиниси адамды жини тез келгенде шарият сүйбөйт. Ошон үчүн Аллахтын достору, алардын белгиси ва ибадур рахман аллазина ямшуна алал арзи хауна. Алар жердин бетинде хаунан, тынчтык менен акырын жүрөт деген сөз. Хаул деген сөз негизи эътидал деген сөз. Эътидал, орточо деген маани билдирет. Хаун эътидал деген билдирет. Термизиде bir hadis келет, Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ахбиб хабибака хаумнамма, аса ан якуна багидака яумамма. Ва багиз багизака хаумнамма, аса ан якуна хабибака яумамма." Бирөөдү каттуу жакшы көрбө дейт. Ал бир күн акырын барып сенин душманың болуп калышы мүмкүн дейт. Бирөөдү каттуу жаман көрбө. Ал бир күн келип сенин досуң болуп калышы мүмкүн дейт. Этте хаун деген сөз истимал болуп атат. Бул эътидал деген, орточо болуу деген сөз. Аллахтын достору ушундай инсандар, алар жер бетине басканда кантип басат экен? Аллазина ямшуна алал арзи хауна. Алар тынчтык менен орточо басышат деген сөз. Өтө кутурбай, башыны бийик көтөрүп, кибирленбестен, текебирленбестен, мен кыйынмын дебестен, жана өтө эле сүдүрөлүп баспастан алар орточо басышат дейт. Демек Аллахтын достору алар басканда дагы билинип турат. Ошон үчүн аулиялар кимдер десе, уламалар айтат, аулиялар алардын сыфатыны, аларды көргөндө Алланы эстейсиң дейт. Бирөөдү көрүп Алланы эстесең, ахиретти эстесең, демек ошол Аллахтын досу болот. Же болбосо бир адамдын астында отуруп, ошонун сөзүнөн Алла, ахирет эстесең, иманың күчөйсө, ахлактарың оңдолсо, мына ушул Аллахтын досу экенин белгиси болот. Эгерде Алла сактасын, андан башка сыфаттар жугуп калса, анда язу билlah, анда сага зыян бере турган адам болуп калат. Ошондуктан Аллахтын достору аллазина ямшуна алал арзи хауна, жердин бетинде акырын жүрөт. Акырын деген аста эмес. Аста деген мааниде эмес. Алар бой көтөрбөстөн, кибирленбестен басат деген маана. Жана өтө эле мындай акырын жүрүп, сүдүрөлүп башын ийип алгандагы туура келбейт. Ал дагы маана эмес. Демек ал өзүнүн нормасы менен баскан адамды айтат. Өз нормасында баскан адам ушул Аллахтын досу болот. Демек бул аяттан билди, ал адамдар инсан болот. Алла Таала биринчи алардын басканын айтып атат. Алар кекейип, какайып, кибирленип баспайт деп атат. Кур'ан-ы Керимде Алла Таала Лукман алейхиссалам баласына жана кайрылганда, баягы баласына кайрылганда аятта айтат:
وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْجِبَالَ إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. Жердің бетінде сен кекейіп, кибірленіп баспағын дейді. Сен қату басып, жерді тешіп бере албайсың дейді. Же болсам сен бойың ұзарып, бойың тоғы жетіп бара албайды дейді. Ошон үчүн Аллах Таалам вақсит фи машик, басқанда ақырын орточо жүзгүн деген Аллах Таалам аят айткан. Жүргөндө ақырын орточо жүрүү бул дагы Аллахтын досторунун сыпаттары болот. Өтө кекейип чуркаганда болбойт. Өтө ақырын жүргөн бул дагы болбойт. Орто жолду тандаш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын кандай басканды Шамаил Тирмизиде айтат. كأنما يمشي ينحط على صبب كأنما ينحط على صبب كأنما ينحط صبب дегени Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жогорудан түшүп келеткандай болуп басат эле дейт. Адам баласы бийиктиктен түшкөндө бир аз мойну ийилет, башы ийилет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир аз башын ийип баскан. Өтө эле монтуп жүгүнгөн эмес, бул да болбойт. Өкөлө мынтып алган, бул да болбойт. Ошон үчүн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннет тарикасы басууда. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям баскан сари ал-маши болгон. Тез баскан, чуркаган эмес. Тез баскан, бир аз башы ийилген. Бирок Пайгамбарыбыздын басуусу муажиза балдар. Пайгамбарыбыз тез баскан, сахабалар астында чуркап калган. Бул муажиза Аллахтын немеси. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям кээ бир риwayattarда келет, атка мындай бутуну койбой эле минип алган. Сүдүрөлүү баскан жаман көргөн. Сүдүрөлүү басып, же болсо кекейи басуу бул шариаттагы жакшы көрүлмөгөн сыпаттар. Бул Аллахтын достору эмес. Кээ бир адамдар мындай чүмкөнүп алып, акыры басат. Ал рия кылып, өзүнү мен аулиямын, мен кыйынмын деп көрсөтүш үчүн гана басат. Андай адамдарды шариатта жакшы көрбөйт. Хазрат Айша разияллаху анха риwayat келет, Айша эбиз айтат, бир адам баратат дейт. Басып баратат, акыры басып баратат. Сүйлөсө да акырын сүйлөйт дейт. Сөзү да угулбайт, бул ким деди. Десе бул кары алым деди. Анан Айша эбиз айтты, бул алым болсо айтып койгула, Умар мындан жакшы эле дейт. Умар разияллаху анху айтат, Умар мындан жакшы кары эле дейт. Бирок Умар сүйлөгөндө эмне кылган? Катуу сүйлөйт эле деген. Басканда катуу басат эле деген. Ошон үчүн эркек адам оорукчан болбосо жакшы жүрүш керек. Өз нормасы менен басыш керек. Боюн көтөрүп, кибирленбестен, өтө эле сүдүрөлөнүп албастан, өзүңдүн мыгдарың менен, өзүңдүн Алла берген немеси менен мүмкүнчүлүк менен басуу, мына ушул Аллахтын досторунун сыпаттарынын бирөөсү болот. Ва ибадур рахман аллазина ямшуна алал арзи хауна. Рахмандын бенделери жердин бетинде акырын жүрүшөт. Тынчтык менен жүрүшөт. Кекейбестен, кибирленбестен, сүдүрөлөнбөй өзүнүн абалында басат деген сөз. Демек, биринчи сыпаты алар бенде болот. Экинчиси бооркер болот. Жумшак болот. Бүт баарына жумшактык менен мамиле кылат. Орой, каттуу мамиле кылбайт. Үчүнчүсү жердин бетине басканда акырын жүрүшөт. Мен жерди тешип беремин, же боюм асманга жетип калат деген ойдо фикирде жүрбөйт. Алар акырын Аллахтын кулумун деп басат. Аллахтын кулумун деп басат. Хазрат Умар разияллаху анху бир адамды көрүп калат, жаш бала акырын басат экен, башын ийип алып. Чакырат. Неге мындай кыласың? Орубойсуңбу десе, жок орубайм дейт. Ушунду басам дегенде, жакшы баскын, жакшы баспасаң мен дарра менен камчы менен сени сабаймын деген. Ошон үчүн адам баласы оорулуу болбосо, сүдүрөлүп баскан жакшы нерсе эмес. Ал Алла берген кадамды көтөрүп басыш керек. Сүдүрө басканда болбойт. Көтөрүп Алланын берген мүмкүнчүлүгүнө жараша басуу керек. Ошон үчүн Алла Таала айтат: "Ва ибадур рахман аллазина ямшуна алал арзи хауна. Ва иза хатабахумул жахилун қалу салама." Жана аларга жахилдер, надандар, алар тилдесе, аларга тийишсе хитап кылып, қалу салама. Ассаламу алейкум деп коет балда. Бул эми 4-чү сыпаты. Биринчи алар Алланын кулу болот, кулумун деп өзүн сезет. Экинчи бооркер болот. Үчүнчүсү жердин бетинде акырын, тынчтык менен басышат. 4-чү сыпаты мекен. Ва иза хатабахумул жахилун
qalu salama. Cahilder, nadandar, ilimsiz adamlar alarga til dese, alarga jaman söz aytsa, qalu salama, assalamu aleykum dep koyat boldu. Эми алар менен айтыша кетпейт. Аларга каршы айтпайт, тилдебейт, сөгүшпөйт. Ассаламу алейкум дейт болду. Бул дагы Аллахтын досторунун эң чоң белгилери болот. Алар эч качан бирөө менен атаандашпайт, бирөө менен айтышпайт, бирөө менен урушпайт, тилдебейт, сөгүшпөйт. Ассаламу алейкум. Fa iza khatabahumul jahilun qalu salama. Jahildir alар тилдесе, ассаламу алейкум деп кетип калат. Wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Salama деген сөз бир манасы ассаламу алейкум деген манасы бар. Бул деген сөз бул баягы ассаламу алейкум деген тахия манасында эмес. Анын кутулуу манасында. Мен буну менен сүйлөшүп, башымды ооротуп, вактымды кеткизген короткондун кажети жок. Ассаламу алейкум, мейли деп кетип калат го. Ошол маанада. Аларга тилдегенде, алар ассаламу алейкум дейт болду, алар менен көп сүйлөшүп, тилдешпейт. Бир манасы. Экинчи манасы қалу салама дегени, булар бул жерде сен канча тилдесең дагы тынчтык болсун, саламатчылык болсун, жакшылык болсун деп кетип калат деген сөз. Эки кылы тафсири бар, экөө тең туура. Демек, Аллахтын чоң аулиялардын белгилери ва иза хатабахумул жахилун, жахилдер, надандар алар тилдесе, қалу салама, ассаламу алейкум деп кетип калышат. Бул канча болду? Төртүнчү сыфаты болду. Эми уламалар айтат, Аллах субхана ва таала өзүнүн хас бенделерини, өзүнүн досторуну, аулиялары сыпатта баштаганда башында эле алардын басканын, жүргөн турганын сөзүн айтты дейт. Башка сыпатка келген жок. Демек, аулиянын башталышы балдар жүрүм турумудан башталат. Анын жүрүм туруму, анын сөзү, ошол сөзү менен ким экени, жүрүм туруму менен анын ким экени байкаса болот. Ошол сөзү айтып турат ал кандай адам экенин. Ошол басканы ал айтып турат анын кандай инсан экенин. Ошондуктан бул адам баласынын сүйлөгөн сөзү, баскан турганы бул чоң мааниге ээ. Бул жөнөкөй нерсе эмес. Ошол адамдын сүйлөгөндөн эле, адамдын баскандан эле бул жакшы адам, бул жаман адам, бул тууру, бул ууру деп билип алса болот. Ошондуктан Аллах субхана ва таала ва ибадур рахман аллазина ямшуна алал арди хауна ва иза хатабахумул жахилун қалу салама деп биринчи төрт сыпатын айтканда алардын басканын, турганын жана сүйлөгөн сөзүн айтты. Демек, Аллахтын достору ким болот экен? Инсан болот. Жөнөкөй инсан болот. Фериште болбойт ал. Ал башар болот. Бирок фериште сыяктуу инсан болот ал. Hakikati insan, бирок бүт ахлагы, амалы фериштелер сыяктуу болот. Демек, Аллахтын достору инсан болот. Бул жерден билип алсак болот, кээ бир адамдар аулия десе башкача бир тасаввурда жүрөт. Аулиялар жебейт, ичпейт, уктабайт, үйлөнбөйт, мештен чыкпайт, жүрө берет деп түшүнөт да. Силерде да ушундай адамдар болушу мүмкүн түшүнгөн. Бул түшүнүктөр туура эмес түшүнүк. Аллахтын достору адамдар менен эле чогуу болот. Адам эле болот ал. Сен жегенде эле жейт, ичет, уктайт, турат, жүрөт. Бирок жүргөндө акырын жүрөт. Өзүнүн нормасы менен басып жүрөт. Сүйлөсө акырын, өзүгө жараша сүйлөйт. Бирөөгө тилдебейт, бирөөдү урушпайт. Мына ушул Аллахтын досторунун сыпаттары болот. Ва иза хатабахумул жахилуна қалу салама дегенден билинде алар бирөөгө теңелип, айтышып, аны менен урушпайт. Кур'ан-ы Керимде Аллах субхана ва таала айтат: Я айюхаллазина аману тақуллах ва қулу қаулан садида. Эй имандуулар, Алладан корккула, туура сөз сүйлөгүлө дейт. Алладан корккула ва қулу қаулан садида, туура сөз сүйлөгүлө дейт. Аллахтын достору туура сөз сүйлөйт. Алдабайт. Сөздү айлантырбайт. Болгондой айтат. Мына ушул Аллахтын досторунун белгиси болот. Демек, сөз сүйлөгөндө дагы не болуш керек экен? Ачык, айкын, туура сүйлөш керек. Жалганды айтканга болбойт. Жалган чоң күнөө. Алланын достору эч качан жалган айтпайт. Ва кулу линнаси хусна. Экинчиси, алар адамдарга ар дайым жакшы сөз сүйлөйт.
жаман сөз менен кайрылбайт. Адамдар канчалык тилдесе дагы алар ага тең келбейт. Кур'ан-ы Керимде Аллах Таалам пайгамбарларды айтат. Пайгамбарларга элдери эмне деп кайрылган? Кур'анда мынтип айтат Аллах Таалам. Инна ланарака фи сафаха ва инна ланазуннука минал кадибин. Инна ланарака фи сафаха. Пайгамбарга коом айтып атат, биз сени келесоо деп түшүнөбүз, акмак деп түшүнөбүз. Ва инна ланарака фи сафаха ва инна ланазуннука минал кадибин. Сени биз жалганчы дейбиз десе, пайгамбарлар кайрылуусу эмне болот? Кур'анда айтат. Пайгамбарлар жооп айтып атат. Ма нилаят? Лейса би сафаха, валакинни расулун мин раббил аламин. Мен эч бир жинде эмесмин, акмак эмесмин. Мен болгону Аллахтын пайгамбарымын дейт. Эгерде сени менен бизге бирөө келип азыр сен акмаксың, келесоосуң десе, биз сен акмак дейбиз. Антип эле койбойбуз, сен акмак, атаң акмак, чоң атаң акмак деп өтүп кетебиз ар жагына. Бирок пайгамбарлар талибандай эмес. Лейса би сафаха. Бизде эч бир акмактык жок. Келесоо эмесмин. Валакинни расулун мин раббил аламин. Болгону мен Аллах раббил аламиндин пайгамбарымын. Алла жиберген силерге элчимин дейт. Ошон үчүн бул инсандар жүрөгү кеңири инсандар болот. Өтө жүрөгү кеңири инсандар болот. Аларды канчалык жамандаса дагы алар менен атаандашпайт, аларга тең элбейт, алар менен чогуу тилдешпейт. Мына ушул Аллахтын досторунун 4-чү сыпаты болот. Ва ибадур рахман аллазина ямшуна алал арзи хауна. Рахмандын бенделери алар жердин бетинде акырын тынчтык менен өз нормасында басып жүрүшөт. Ва иза хатабахумул жахилун қалу салама. Жана аларга жахилдер аларды тилдесе, надандар аларды тилдесе, қалу салама, ассаламу алейкум деп коет. 5-чи сыпаты валлазина ябитуна ли раббихим суджада ва кияма. Валлазина ябитуна ли раббихим суджада ва кияма. Буга чейинки аятта Аллах Таалам алардын затын айтты. Мындай болот, жүргөнү мындай, турганы мындай деп. Эми Аллах Таалам сыпатын айтып атат. Дагы бир сыпаты бул ибадатын айтып атат. Ибадат. Демек, ибадаттан алдын Алланын достору адамдар менен болгон мамилеси жакшы болот. Түшүнүңөрбү? Себеби биринчи аяттарда хитаб жахилун ямшуна алал арз дегенден билинет бул адамдар менен болгон мамилеси. Хукукул ибад адамдар менен жакшы мамиледе болот. Эми түнү эмне кылат? Түнү Алла менен кандай мамиледе болот? Кийинки сыпатында Аллах айтат: "Валлазина ябитуна ли раббихим суджада ва кияма." Алар түндү түн бою Раббилери үчүн сажда кылышат жана тик турушат дейт. Суджада ва кияма, сажда жана кыям абалда деген сөз. Демек, күндүзү күнү жакшы мамиледе болот эл менен. Түнү менен келгенде эмне кылышат экен? Алар тахажжуд намазыны, кыямул лайл менен алек болушат. Валлазина ябитун деген байтута деген сөз алынган. Байтута деген түнөй турган жерде айтылат. Мына ушундан байт деген нерсе чыккан сөз. Байт деген үй, түнөй турган үйдө айтылат. Валлазина ябитуна, алар түнөшөт. Кандай абалда? Ли раббихим суджада ва кияма. Раббилерине сажда кылган абалында жана тик турган абалында түнөшөт дейт. Демек, алар түнүн бою Аллах Таалага сажда кылып, кыям абалында Кур'ан окуп, Алланы эскерип чыгат деген сөз. Демек, алардын Аллахтын досторунун 5-чи сыпаты булар тахажжуд окушат. Түнү бою уктай бербейт, хар деп. Түнүндү бөлүп, ошонун бир бөлүгүндө тахажжуд окушат. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям түндү 6га бөлгөн. Хадисте келет. 6-нын акыркы 5-чи, 6-чы, 4-чү, 5-чи бөлүгүндө пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тахажжуд окуган. Тахажжуд окуп, кийин 6-чы бөлүгүндө дагы дем алган. Ушинтип Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям түндү бөлүп ибадат кылган. Ошон үчүн Аллахтын достору түндүн баарыны уктабастан ибадат кылат дегенде маселе жок. Же болбосо түнү бою уктай берет деген маселе да туура эмес. Алар түндү бөлүшкөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямды бөлгөндөй бөлүп алып, түндүн акыркы бөлүктөрүндө туруп алып, Аллага сажда жана кыям кылышкан. Рүкүн айткан жери жок детте. Себеби рүкү кыска болот көбүнчө. Рүкү кыска болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям салатул кусуфта гана рүкүнү узун кылган. Калган учурда анчалык узун болгон эмес.
Бирок түнкү намаздарда сажда менен кыямы узун болгон. Саждада Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям көп дуа кылган. Саждада адам баласы Аллага эң жакын болот турган учур болот. Жана дуалар кабыл боло турган учур болот. Ошон үчүн Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям саждасыны аябай узун кылган. Анан кыямда пайгамбарыбыз Куран тилават кылган. Куран окуган. Куранда узун окуган, саждарында узун кылган. Ошон үчүн Аллах Таалам Куранын Керимде "Валлазина ябитуна ли раббихим суджадан ва кыяма" деген. Алар Раббилеринин астында сажда абалында, кыямда тик турган абалында ибадат кылат, Аллага сыйынат деп атат. Демек, Аллахтын досторунун 5-чи сыфаты эмне экен бул? Тахаджуд. Биз болсо эмне кылабыз? 1-чи, 2-чи сыфат таштап коюп эле 5-чиге өтүп кетебиз. 5-чиге. 1-чи, 2-чини карабайбыз. Эл менен мамилең начар. Урушасың, тилдешесиң, сөгүшөсүң, сүйлөсөң катуу сүйлөйсүң, бассаң баягындай кибирлени басасың, анан эле келип тахаджуд окуп эле Аллахтын досу болуп калам дейсиң. Жок. Бул туура эмес. Бул тарикка жол туура эмес. Аллахтын досу болом десең, 1-чи инсан бол. 1-чи адам бол. Адам болуп өзү кыйын нерсе. Адам бол, андан болгондо дагы боорукер адам бол, мээримдүү адам бол. Андан кийин акырын жүр, бирөөгө зыян бербестен. Андан кийин акырын сүйлө, өтө бакырба, өтө көп акырын сүйлөбө, элге жараша, коомго жараша сөз сүйлө. Андан кийин келген сыфат, 5-чи сыфат, анан Алла менен болгон мамилени оңдоо. Демек, Алла менен дос болом деген адамдын 1-чи кадамы эл менен мамилени оңдош керек. Хукукуллах туура болуш керек. Адеп ахлагы эл менен болгон жакшы болсо, кийинки ибадаттар жакшы болот. Кийинки сыфаттар келет. Анан бул адам Аллахтын бендеси болот. Жакын бендеси болот. Аларга кандай сыйлыктар болот, не болот? Иншалла кийинки аяттарда Аллах субхана ва таала өзү баяндайт. Ошондуктан Аллахым айтып атат: "Валлазина ябитуна ли раббихим суджада ва кыяма." Алар Раббилеринин астында сажда абалында жана кыямга тик турган абалында таң аттырат дейт. Демек, сажда окуп, тахаджуд окуп алдар бул Аллахтын досторунун сыпаты, пайгамбарлардан калган сүннөт. Ошондуктан калтырбаш керек. Калтырбаш керек. Жок дегенде жатаардан алдын 2 рекет окуп жатыш керек. Бири бар тахаджуд, экинчи нерсе кыямул лайл. Экөөнүн айырмасы бар балдар. Кыямул лайл бул куфтандан кийин окулган намаздын бардыгы, же болбосо магриптен кийин окулган намаздын бардыгы кыямул лайл боло берет. Ал эми тахаджуд бул тахаджуд негизги вакыты бул ошо түндүн акыркы бөлүгү. Фажирдин астындагы бөлүк ошол вакыт. Эң афзели ошол. Ким ошону кыла алса, ошонтип окуганы жакшы болот. Эгер андай кыла албаса, анда уктаардан алдын, куптандын астында, артынан 2 рекет, 4 рекет, 10 рекет, канча мүмкүн болсо окуп жата берсе, кыямул лайлдын соогун ала берет. Кыямул лайл түнү менен ибадат кыл деген соогун ала берет. Кээ бир хадисте келет, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ким иша намазын, куптан намазын жамаат менен окуса, жана фажир намазын жамаат менен окуса, ал түнү менен ибадат кылган соогун алат" дейт. Жок дегенде, болбоду дегенде ушундай кылыш керек. Куптан намазыны, фажир намазыны жамаат менен окуса, анда ал адам не болду? Түнү менен ибадат кылгандын соогун алат. Демек, Аллахтын достору түндү уктап өткөзүп жибербейт. Түнкү вакыт кымбат вакыттары болот түндүн, эң акыркы. Ошол вакыттарда туруп Аллах менен байланышат. Алла менен сүйлөшөт. Алла менен кантип сүйлөшөт? Кийинки аятта айтып атат: "Валлазина якулуна раббана сриф анна азаба жаханнам. Инна азабаха кана гарама." Валлазина якулуна раббана сриф анна азаба жаханнам. Жана алар айтышат: "Эй биздин Раббибиз, бизден жаханнамдын азабын алыс кылгын. Жаханнамдын азабыны бизден алыс кылгын. Инна азабаха кана гарама." Себеби жаханнамдын азабы өтө жаман коркунучтуу жана ар дайым болуучу дейт. Гарама ар дайым болуучу, лазым болуучу деген сөздү билдирет. Демек, Аллахтын достору түнү менен ибадат кылып, анан не кылат экен? Эрте менен турганда же түнү менен Аллах менен байланышат дагы: "Ey Аллахым, менин азап мени жаханнамдын отунан, дозоктун отунан сактагын" деп дуа кылышат. Бул деген сөз, алар ибадат кылып, ошол ибадатка сөөнүп, мутакаббир болуп,
мен Кудайга шүгүр тахажжуд окудум, намаз окудум, болду, бейишке кирем, мага эчтеге керек эмес деген абалда болбойт. Намаз окугандан кийин дагы Аллахым намазымды кабыл кылгын, менин күнөөлөрүмдү кечиргин деген не болот, аларда дуасы болот. Ошондуктан Аллахтын достору кылган ибадатында этимат кылбайт, сөөнүп калбайт. Кур'ан-ы Керимде Аллах субханаху ва таала башка бир жерде айтат: "Ва бил асхари хум ястагфирун." Ва бил асхари хум ястагфирун. Алар түнү менен ибадат кылып, анан эрте менен таң атканда Алладан эмне кылат дейт? Истигфар тилешет. Я Алла, биздин күнөөлөрүбүздү кечиргин. Я Алла, биздин кылган ибадатты кабыл кылгын деп дуа кылат дейт. Демек, Аллахтын досторунун бергилери алар кылган амалга сөөнбөйт. Окуган Куранына, окуган илимине, кылган жакшылыктарына сөөнүп, ошол менен мага бейиш важып болду деп түшүнбөйт. Алар коркот. Я Алла, ушул жаханнамдын отунан бизди сактагын деп. Демек, амал кыласың, амалдын артынан дуа кылабыз. Аллахым, амалымды кабыл кылгын жана дозок отунундан өзүң бизди сактагын деген дуаны кылабыз. Ансыз биз Аллахтын досу боло албайбыз. Аллахтын досторунун 6-чы сыпаты: "Валлазина якулуна Раббана сриф анна азаба жаханнам." Алар айтышат: "Ey Раббибиз, бизден жаханнамдын отун алыс кылгын. Инна азабаха кана гарама." Себеби жаханнамдын оту аябай жаман. Гарама лазым, даими азап. Анан кутулуу мүмкүн эмес дейт. Иннаха саат мустақарра ва муқама. Ал жаханнам өтө жаман. Мустақарра ва муқама. Вактылуу болсун, түбөлүккө болсун. Вактылуу болобу, түбөлүккө болобу, жаханнам. Мусулман дагы Алла сактасын, күнөөсүнү жууш үчүн жаханнамга түшүп калышы мүмкүн. Кафир түбөлүккө калат. Мусулман күнөөсүнүн жуулгандан кийин кайра чыгат. Ошон үчүн мустақар дегени дайым тура турган жер. Муқам вактылуу жерде айтылат. Иннаха саат мустақарра ва муқама дегени жаханнамдын орду аябай жаман. Ал вактылуу болсун, түбөлүккө болсун. Айырмасы жок. Аябай жаман жер. Ошон үчүн я Алла, бизди ушундай жаман жаханнамдын отунан сактагын деп дуа кылышат. Демек, негизги нерсе биз Алла Таалам баарыбызды куткарсын. Жаханнамдан алыс болсок, бейишке кирсек, ушул бактылуулук. Бирок Кур'ан-ы Керимде биринчи жаханнамдан алыс болгонду айткан. Ва ман зухзиха анин нар ва удхилал жанна факад фаз. Ва ман зухзиха анин нар, ким жаханнамдан алыс болсо, ва удхилал жанна, бейишке кирсе, факад фаз, ал ийгиликке жетти, бактылуу болду деген. Ошондуктан биринчи маселе мусулман адам баласы, Аллахтын достору, я Алла, жаханнамдан бизди сактагын, тозогундан бизди сактагын деп дуа кылышат. Демек, амалды кылып болду эми мен баары пышты дебеш керек. Мен баарыны катырып койдум дебеш керек. Жыргаттым дебеш керек. Я Алла, ушул амалымды кабыл кыл. Артынан өзүң бизди жаханнам отунан, дозок отунан куткаргын, сактагын деп дуада кылыш керек. Мына ошон үчүн Аллах субханаху ва таала Аллахтын өзүнүн жакын досторунун сыпаттарын айтып атат. Валлазина якулуна Раббана сриф анна азаба жаханнам. Инна азабаха кана гарама. Алар айтышат: "Я Раббибиз, бизди жаханнамдын отунан алыс кылгын. Албетте жаханнамдын азабы ар дайым туруучу, ал өтө жаман жер, вактылуу болсун же түбөлүккө болсун" деп Алладан жаханнамдан сактанышын тилешет дейт. Демек, Аллахтын достору күндүзү элдер менен жакшы мамиледе болот, жакшы сүйлөйт, жумшак сүйлөйт, туура сүйлөйт, жалган сүйлөбөйт, бакырбайт, өкүрбөйт. Ошондой эле басканда орточо басат, кибирленбестен, бой көтөрбөстөн, өтө эле олучар адамдай болбостон өзүнүн нормасы менен басат. Анан кийин түнүн баарын уктабастан түндө эмне кылат экен? Бир бөлүктү Аллага бөлөт. Ал вакытта сен жана Аллах. Түндүн бөлүгү сен жана Алла болот. Ал учурда алар кыямда, рукуда, дуа менен, тилаватыл Кур'ан менен Алланын астында ошону таң аттырышат. Жана эрте менен болгондо, я Алла, бизди жаханнам отунан сактагын, ал жер өтө жаман деп Алладан панах тилешет. Алла Таалам жаханнамдан сактасын деп кутулууну Алладан сурашат дейт.
Demek mына ушул 3, 4, 5, 6 Allah'ın dostlarının sıfatını ayttık. Kalgan sıfatları inşallah keyingi sabakta kelет. Allah subhanahu wa ta'ala uşul sıfatlarga amal kılганга tawfik bersin. Barыбызды özünün has jakşı görgön bendelerden kılsın. Barыбыздын akidabız ondosun, ahlakыбыз ondosun. Bul dünya ahiretin jakşılığını bersin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente nestağfiruke ve netûbü ileyk.